başka kelgen balege çıdaş gerek. Emi çıdasaң dele ol taş düşüp ketti de, başың жарылды da. Çıdabasaң dele oşol da. Kıykırsaң da oşol, bakırsaң da oşol, ne kılsaң da büttü. Болгону ошол учурда чыдамкайлык менен келген кыйынчылыкка нааразычылык билдирбөөнүн аты паланча таква. Не таква? Колунда тесмеси болсо узунураак кийинген болсо, башында эгер селдеси болсо болду, биз үчүн таква да. Ал өзүн дагы ушинтип ойлоп алган болушу мүмкүн да, мен таквамын депчи. Такванын өзүнүн аламаты бар, кандай болуш керек? Туруп эле атыңыз ким? Паланча. Мына ушу умранын сертификаты сизге эле десе, шүгүр кылбасаң да көбөйтүп берет да. Эмнени десе, проблеманы көбөйтүп берет андачы. Abdullah ibn Zubayr radıyallahu ta'ala anhunun nasihatlarinden birisi sahabalardын насааты жашоодо Аллахын разы кылууга жетишип, анан кантип разы кылыш керек экенине багыт берген адамдардын насааты да бул. Табииндердин бириси Вахиб ибн Кайсан рахматуллахи алейхи айтат, мага Абдулла бин Зубайр радıyallahu анху кат жазып бир насаат айтыптыр дейт. Аллах Таалага мактоо жана салават айткандан кийин сага айтып коеюн дейт. Takvalardın bir alamatları var. Oşol arkılуу kim takva эмес экендиги билинет. Жана таквалардагы өзүнөн ошону издеп билип алса болот дейт. Бул аламда аламаттар бар да. Аламат деген түтүн чыгып турганда ошону астында от күйүп аткан экенине аламат болгондой эле адам баласынын жашоосундагы жасап аткан амалдарынан анын кандай киши экендигине аламаттар бар. Болгону бул аламаттарды биз эле билебиз го, туура эмес иштетип алабыз да. Аны аныкташ үчүн, ал бирөөдө көрүнгөн аламат ошонун деңгээлин аныкташ үчүн эмес, ал өзүбүздөн байкаштыруу ошонучу. Бизге Аллах Таала дүйнөгө жөнөткөндө баары бир байкап кетчи, адамдар кандай экен деп жөнөткөн эмес. Өзүңдү байкаштыр дагы, кандай болуш керек экендигин үйрөнүп ал, ошого амал жаса деп жөнөткөн. Ошол үчүн Абдулла бин Зубайр радıyallahu анху айтат, таквалыктын аламаты бар дейт. Takva dese ele bizde ошо түрдүү элестерибиз бар да. Паланча таква. Не таква? Колунда тесмеси болсо узунураак кийинген болсо, башында эгер селдеси болсо болду, биз үчүн таква да. Ал өзүн дагы ушинтип ойлоп алган болушу мүмкүн да, мен таквамын депчи. Такванын өзүнүн аламаты бар, кандай болуш керек? Мен айткан жокмун, ошондойлор таква эмес деген жокмун. Чыныгы таквачылык адам өзүнү эсептеп албаң таква деп. Таква деген айтып атат. Аламаттарынан biz de bilip alsak болот. Жана алар таквалар өздөрү да ичинен ойлонуп таап алат. Биринчи эле такванын сыфаты мин сабрин алал бала, башына келген балеге сабыр кылат. Сабыр деген өзү эмне дегени десе, сабыр деген адам баласынын мындайча айтканда тормозу да, кармап турат да. Ал каякта кармайт, эки нерседен кармаса, ошол сабыр деп айтылат. Биринчиси нафсинин каалоосу алдыңыздан чыга келгенде кармап калуу өзүн. Экинчиси ачууңуз келгенде өзүңүздү кармап калуу, ушул экөөнүн бирикмесин сабыр деп айтат. Сабыр тууралуу пайгамбарыбыз айтат, бул иман эмне дегени деп бирөө келип сураганда пайгамбарыбыз сабыр деп айтты да. Сабырдуулук дегени. Сабырдуулук тууралуу уламалар айтат, сабыр 3 түрдүү болот. Биринчиси алал бала, азыр айтылган башка келген балеге сабыр кылыш керек, чыдаш керек. Башыңызга бир таш түшүп кетти, чыдаңыз. Мындай кылганда болбой беле? Мындай кылсаңыз ошондой болуп түшөт эле да. Бияка кайтсаңыз, бияка бар бир түшөт эле ал. Мейли, эми ал түштү. Не кылыш керек? Алхамдулилlah. Кичине эле таш түштү. Чоңураак түшкөндө эмне кылат элем? Ошол жагын ойлой бериш керек да. Анан каяктан түштү, ким түшүрдү, ким койду муну деп сөгүнүп, ошо таш деп, андай ал сабырдуулук болуп эсептелбейт. Сабырдуулук ушул келген кыйынчылыкта өзүңүздү кармануу. Мисалы, бул акыл адамдагы жаныбарлардан өзгөчөлөгөн сыпаты болгон сыяктуу, сабырдуулук дагы адамды башка жаныбарлардан өзгөчөлөгөн сыпаты ушул. Себеби жаныбарларда сабыр жок, анан периштелерде сабыр жок да. Периштелерде сабыр жоктугу алардын сыпаты толук болгондугу үчүн. Жаныбарларда сабыр жоктугу алардын сыпаты өтө төмөн болгондугу үчүн. Алдынан чыккан жашыл чөптү таяк жеп атса да жейт алчы. Мал бар го, мүйүзүнөн тартып атсаңыз дагы телин булайтып бирдеге жегенге аракет кылат. Таяк ачуу, чөп анча таттуу эмес, бирок кызыктуу кете берет алчы.
Мына ушул учурда өзүн карманууну сабыр деп айтат. Жана ачуу келген учурда өзүн карманууну сабыр деп айтат. Бул жердеги таквалардын аламаты болгон сабыр башка келген балеге чыдаш керек. Эми чыдасаң деле ол таш түшүп кетти да, башың жарылды да. Чыдабасаң деле ошол да. Кыйкырсаң да ошол, бакырсаң да ошол, не кылсаң да бүттү. Болгону ошол учурда чыдамкайлык менен келген кыйынчылыкка нааразычылык билдирбөөнүн аты сабырдуулук болуп эсептелет. Нааразычылык билдирилген болсо, анда Алла Кур'ан-ы Каримде айтат, эгерде ошол нааразычылык билдирип шүгүрчүлүк болбосо, анда менин азабым катуу болот дейт. Андан оорлошуп кетет кыйынчылыкчы. Ошол баштагы жаракаттын таасири учурда өзүн карманбаган үчүн жүрөккө таасир этет дагы, жүрөк бузулуп баштайт эмичи. Ошол үчүн такванын аламаты ушундай болот, сабыр кылыш керек. Бале келди башыңызга. Мисал үчүн ушул жерде кайсыл бирибизге кокустан бирөө туруп эле атыңыз ким баланча. Мына ушу умранын сертификаты сизге эле десе сүйүнөсүзбү? Башыңыз асманга жетейин дейт да. Башыңызда топуңуз болсо топуңуз, башка болсо башка ыргытасыз, сүйүнөсүз да. Эми ойлобогон, күтпөгөн жерден келген бир жакшылыкка сүйүнгөндөй эле күтпөгөн жерден келген кыйынчылыкка да чыдаш керек да. Жакшылыкка сүйүнүп анан жаманчылыкка наразы болуп алса, бул Аллага да жакпайт да. Жашооңузда эгер бир жолу башыңызга таш түшүп кеткен болсо, ошону көрүп алып ачууланбаң, канча жолу бакыт кушу конгон эле өзүңүз учуруп жүргенсиз да. Анда эстеп коюш керек. Канча жолу жакшылыктар келди, жыргачылыктар келди, ошолорду эске алып коюп туруп, чыдап коюу, тишиңизди тишиңизге коюу, тилден Алла наразы болгон сөздү чыгарбай коюу, ушу сабыр алал бала деп коет да. Ушундай кыла алган болсоңуз, сиз билип коюңуз, мына сабыр, таквачылыктын бир 4 белгиси болсо, ошонун 25%-ын толуктапсыз сиз, таква болуп баштапсыз да. Андан кийинкиси Ридан бил када, Алланын чечкен чечимине разы болуш керек. Када деген Аллах Таала бизге баарыбызга бирөөнү эркек кылып жаратты, бирөөнү аял кылды, бирөөнү бай кылды, бирөөнү кедей кылды, бирөөнү дене мүчөлөрүн толук кылды, бирөөнү кемчилик кылды. Ушуга разы болуш керек. Разы болбой каяка барасыз сиз? Эмне кыла аласыз? Митинг кыласызбы? Эмне кыласыз? Аллага эмне наразычылык айта аласызбы? Аллага каршы чыга аласызбы? Алланын чечимин өзгөртө аласызбы? Өзгөртө албайсызбы? Анда акылдуу болбосоңуз дагы акылдууларга окшоп жөн отура бериш керек да. Себеби Аллах кудуреттүү да. Муса алейхиссаламдын доорунда Аллах менен сүйлөшкөн туртоосуна кетип атканда сурады го бир кедей. Менин үстүмдө бир эле көйнөгүм бар, бир Кудайыңа айтчы, мен дагы бир бай кылып берсин. Сурачы эмне кылайын экен. Кетти. Жолдон дагы бирөө чыкты, бир кою бар адам. Кудайыңа айт, мына көбөйүп эле кетип атат, кантип мен азайтам, эми өтө көбөйүп кетип атат байлыгым. Барып сураганда айтты, байга айткын, шүгүрүн азайтсын, кедейге айт, шүгүрдү көбөйтсүн. Келип айтты. Айтса, бай эмнеге шүгүр кылбайм деди. Алла ушунча берип атса, дагы көбөйүп кетти. Кедей айтты, каяга шүгүр кылам? Бир көйнөк болсо, шым да жок керек болсо, бир эле көйнөк. Каяга шүгүр кылам? Бир топ убакыттан кийин караса, кумга көмүлүп алып жатыптыр. Эмне болду? Шүгүр кыл дегениңде кыла бербепмин, шу көйнөктү да учуруп кетти шамал дейт да. Көйнөк да калбады дейт. Эми биз нааразычылык билдирип Аллага эмне кылабыз? Аллахтын чечимин өзгөртө албайбыз. Аллах качан чечимин өзгөртөт? Алла өзү айтып атат. Шүгүр кылсаң дейт, мен көбөйтүп берем дейт. Шүгүр кылбасаң да көбөйтүп берет да. Эмнени десе проблеманы көбөйтүп берет андачы. Ошол үчүн көбөйтүп алыш вариант өзүңүздө. Шүгүр алхамдулилла. Чыктыңыз, бут кийим жок. Шүгүр алхамдулилла. Шымыңызда чечип кетишпеди го? Кыжалат болбош керек ага. Алхамдулилла. Эмне болуптур? Бут кийим табылат. Иштеке эмес, бут турат го местасында. Алхамдулилла, болду. Жашоону ким кандай элестетип алса, ошондой кыжалат боло берет да. Жаш бала мисалы үчүн жаңы төрөлгөндө сүт эмген балага бир проблема бар, сүт болду. Көйнөгү кызылбы, жашылбы, барбир агачы. Барбир даратын сындырып таштайт анын ичинечи. Бир аз чоңойгондон кийин оюн күлкү ушинтип чоңоюп кетер. Мына дүйнөнүн ичин эле ойлоп алган болсоңуз, жаман кысат бул дүйнөчү. Ошого дүйнөнүн сыртын, асмандын үстүн, ушу жердин астын ойлоп жүрө бериң эле. Дүйнөдө жашаш сиз үчүн жеңилдеп кетет бир топ элечи. Аллах Таала хадиси кудсиде айткан: мен сага чектеп берген бир аз рызкыма разы болгон, сен кылган эптеп-септеп бир аз ибадатыңа мен разы болом дейт Аллах Таала. Ошого Алланы разы кылып жибере тургандай деле амал жок өзү. Болгон ошол үчүн Алла берген кыйынчылыкка разы болуп кое бериш керек. Мен эми мындаймын, мен тигин
Allah ver, alhamdulillah, şükür Allah. Nege? Bayakı Musa aleyhissalamın doğrundagıday bolup kalbaylı da, anan erteң kömülgөнгө toprak tapпай kalbaylı da. Oşol üçün etiyattık. Allah menen bolgon mamilede ötö etiyat. Allah Taala bereşen, Allah Taala rahim, ırайымдуу, меримдүү, бирок ошол эле учурда Allah Taala ал жаббар, калоосу мажбур түрдө ишке аша турган зат. Allah Taala ал ötö азиз. Ал Allah Taala душманын талкалай тургандагы Алланын сыфаты бар. Ошо экөөнү тең мындай эмеге алып коюш керек да эске. Андан кийинки такванын аламаты ва шукрин нa'ма, Allah берген неаматка шүгүр кылуу. Шүгүр кылуу деген эмне деген нерсе? Шүгүр кылуу Allah берген мүмкүнчүлүктү Allah каалаган жака коротууну шүгүр деп айтат да. Чөнтөгүңүздө бир толо акчаңыз бар, шүгүр деп кармап отура бербең, ал шүгүр эмес. Аны чыгарасыз дагы Allah жолуна садака кыласыз, үй бүлөңүзгө ошол керектүү нерсесин толуктап бересиз. Кыскасы Allah каалаган жака иштеттиңиз, ошо шүгүр болуп эсептелет да. Бизде ошо шүгүр кыл десе эле алхамдулиллахны бир жакшылап айтып койсо эле шүгүр деп ойлойбуз. Ал эле эмес. İştetiş gerek. Buttun şügürü meçitke basıp barыңыз. Kolun şügürü kıynalğanga jardam bere salыңыз. Oşol. Andan kийинки takvanın sıfatı wa zullin li hukmil Kur'an. Kur'an-ı Kerim'din hükmünü mına bir jönököy boluş gerek da. Mındayça aytkanda bir pas tömön boluş gerek. Bir jolu emege Umar radıyallahu anh'un aldına keltirip bürö aya açusun keltirdi. Umar radıyallahu anh'un açusu keldi degeni oja ötö oor ahval degen. Al kişi özü ötö олуттуу киши болгон, анан адамдар сүрдөнүп, анын алдында маселесин айта алган эмес. Анан ошол адамды ачуулантып алды. Анан дароо ошол ачууланткан кишинин жакыны баш иштеп кетти дагы айтты. Allah Taala'nын сүйгөн пенделери ошо надандарды кечирет деген аятты окуганда Умар радıyallahu anh'ун жүзү кайра өзгөрүп кетти да. Айтат ошол хадистин уланысында кану ваккафан индал Кур'ан. Кур'ан аяты окулганда өзүнү ушуна кармап калат эле депчи. Кур'ан окуйбу, дем салабы, азан айтабы, бар бир го бизге. Мына жерде бир эки адам урушуп кетсе азыр Кур'ан окуп калсак, о бар бир ол Кур'аныңызга карабайт ал. Биздин акыбалыбыз сахабалардын алдында ушул деңгээлде да. Кур'ан окуганда алар ваккафан дейт, Аллахтын аяты келген токтоп калат эле да. Ушул нерсе кимде бар болсо ошол таквачылыктын белгиси дейт да. Жөн эле узун тесмени кармап алганда аты таквачылык эмес. Могундай амалдарды толукташыбыз керек. Ошол үчүн Абдулла бин Зубайр радıyallahu anhu бизге бул нерсени айтып аткандыгы, сиз таква деп ойлоп жүргөн кишинин бир карап көрүңчү, ушундайлары бар бекен деп эмес. Өзүңүз да таква болуңуз келип жүрөт, мына ушуларга амал кылыңыз деген ниетте айткан. Аллах таалам бардыгыбызга мына ушул таквачылыктын сыпаттарын толуктоого насип кылсын. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи роббил аламин.